Aynekti sındırıp salıptır. Birele video öyle. Molarım var, büt benzin kendi büyüğün var. Cana benzin kurnemez gana. Kanistri gana. Kanistri var da japkan. Бул окуя эмне болуп башталды? Бул окуя экөөсүнө чатыр болбой койду. Анан кылып салып өлүп берем деп баштады. Анан балам ыйлап ошенткенде болбой эле машинеси менен удурутуп айдап чыгып кетти. Анан мен аябай коркуп эшиктерди илдирип алдым. Эшиктерди илип алсам, дарбазаны илип алдым, үйдүн эшигин илип алдым. Дарбазадан секирип түшүптүр. Үйдүн эшигин ачпай, баламды ачпа десем, ошо мага азыр келип кол салат десем, балам ачпай туруп алды, орто жолдо туруп алганда айнекти талкалап салды. Терезеде айнекти талкалап туруп эшикти ачып кирип анан мен жуукулдатып ошо сумкамдан бери карап үйдү талкалап ошентти. Сушилка столдорду талкалады. Анан кайра кеткен ошондон кийин. Кеткенден кийин мен эми унчукпай эле калгам, анан унчукпай эле калып үйлөрдү тазалап, эжем келип тиги сынган айнектерди шыпырып берип, өзүм ылдый экинчи группадагы эми инвалидностьта отурам азыр. Ылдый боло албайм. Кызым жардам берчү, бирок кызым кухнядан эки колуна эки чоң бычак алып келипчи. Анан биринчи мойнума такады биринчи. Мойнума такканда мен так эме өзүм жоготуп салдым да, андан кийин мойнумдан кийин ар жакка кайра сөгүнсам чыгып кетти. Чыгып кеткенден кийин эле анан мен соткам эсиме келди дагы, анан соткама тарта баштады. Соткама тарта баштаганда видеого түшүп калды да, видеого тарта баштадым. Анда дагы эле бычагым эки бычакты колунан түшүрө элек болчу. Анан сыртка чыгып кетти. Ыйлаганда тиги балам дагы жанымда отуруп алып ыйлап тайкемдеп кетип калалычы деп суранып алыпты. Анан мен таксиге чалайын десем, диспетчер такси таптакыр занят болуп туруп алды. Анан сиңдиме чалсам, сиңдим дагы албай, 3 жолу чалдым, кызыма да 3 жолу чалдым. Албай койду. Анан мамама чалдым, айлам жок. Мама ушинтип атат деп, мамам дагы анан ширеңке таап эле таптыр. Мен жаккан эсиме келип, уже мындай элестетип кеттим да. Ошентип элестетип кетип анан чуркап эле эмеге чыга баштадым. Залга чыгып баратканда ошо кармап калды. Колумда соткам бар болчу, соткамды жүрүп алып туруп эле тамга 2 жолу чапканда соткам иштебей калды. Анан кайра соткамды алып туруп, соткам мен башка чапкылады. 3 жолу чапкылады. Сизди чапты башка? Кайра чапкандан кийин ошо жерден ошо башым айланып эле, там таянып эле ошентип туруп калдым. Туруп калсам сен өлүмүш деп туруп эле анан бурчка таккан ичке чапкылады. Эметкен жокмун. Эшикке качканга эле аракет кылдым, анан ооз үйгө чыгып диванга отуруп кичине дем алгандан кийин анан эшикке чыгып кетпеши дегенде тамам депчи. Ошол маалда сиңдим менен күйөө балам келип калды. Анан сиңдим менен күйөө балам келип, эмне кылып атасыңар деп үйдүн кебетесин көрүп эле эметкен, анан ширинке менен жолдошум чуркап келди. Жолдошум чуркап келип эле
колума ордер берди. Мен жолдошум азыр Масал алдында кайра барганда кайра кол салат да десем, алып каласыңарбы бияка десем, жок, силер менен эле чогуу кетет деп ойду. Закон иштейби ушундайларда? Эмнеге закон иштебейт деп нааразы болуп биз ушун алып калгыла, бир күн болгондо, бир күн болсо дагы толуксун десек болбой коюшту. Мен сурак калган милиция дагы таптакыр башын чайкап болбой койду. Бизге мындай эме болбойт, закондо биз кайра жооп берип калабыз деп болбой койду. Бизге эмнеге мындай закон иштебейт деп ошол жерден аябай эме нерв болдум. Ошол андан кийин мен чыккандан кийин уже өзүмдү состоянием экинчи группада майып болгондо бутум таптакыр баса албай калды, еще башым айланып, кускум келип, жерге өчүп такыр баса албай калганда жолдошумдун машинесин тыштап салган. Анан сиңдимдин машинеси жок болгондуктан неменен көңүлдөшүнүн айынан дыйкандан чыккандан кийин эле бир 150 метрден кийин эле биз ала салып кеттик. Ошол ала салганга да жолдошум экөөбүздөн чогуу өлөбүз деп ошо машинени бурбийген болчу. Анан мен ошондо милициялар келип уже суракка алат экен десем, бирден милиция келген жок. Мен ошо операция болуп жатканда, еще операция болуп 15 күн больницада жаттым, бирден милиция келип мени суракка алып койгон жок. Мисалы үчүнчү ошо ДТПда негизи суракка алыш керек болчу да. Эмне бизден Кыргызстанда мыйзам иштейби? Сиз учуңузду эле бериңиз ал убакта. Мен 13-нде жыгылдым. 15-нде операция болдум. Операциядан чыккандан кийин эс учумда эле болуп, жакшы эле болдум. Бирок ошол маалда бизге бир дагы милиция басып келген жок. Мен ошо милиция келсе бүт баарын ачыктап айтмакмын. Андан кийин 4 аркан сынган ошол аварияда. 4 аркан нарындан жасалды. Кайра тазым сыныптыр, тазым деген нарындан жасалбаган. ДТП боюнча дагы баягы көңүлдөшүнүн айынан урушуп кеткен үчүн рульду бурбийди деп атасыз да. Ал көп убакыт болдубу ошол көңүлдөш таап алганына, сиздердин уруштун башталганына көп убакыт болгон экен да, э? Негизи эл билиптир, айылыбызда көп эле билишиптир, бирок мен өзүм билбей жүрө бериптирмин. Анан мен качан 8 март болгондо билдим. 8 мартта мен мисалы үчүн элдин аялдарына окшоп мен гүл алып же подарка алып анткен жокмун. Подаркасына деле макул ушул жашообузга рахмат ырасын деп эле ушинтип жүрсөм, мен тиги эмеден ноутбукту ача калсам, ошо ноутбукта бүт баары WhatsApp'ымдан чыгып калды. Сүйлөшкөндөрүбү? Сүйлөшкөндөрдүн баары чыгып калды, тиги аял менен сүйлөшкөндөрдүн. Эмне деп сүйлөшүптүр? Жаным саат 8'de алып подарканы даярдап койдум, алып барып берем деп сүйлөшүптүр. Тиги дагы ошо взаимный алдагы эркелетип сүйлөшкөндөрү бар да. Бирок ал аял такыр эле отрицать этип атат. Мен аялга мисалы үчүн мен авария болгондо мен ага киримди жууп бер, аны муну жууп бер деп мен ага айткан эмесмин. Ал азыр мынтип атат да, кошуна алып нарыраак кичине бир 4-5 там нары кошуна алып болчу. Ал мынтип атат да, сен киримди жууп сага жардам берсем, ана сен эмнеге эметип атасың дейт. Мен анда ал эжиден эч нерсе сураган эмесмин. Мен жолдошумду аягандыктан жолдошума жардам берип эле ал ошо көңүлдөш катары эле жардам берген экен. Анан кийин кайра менин бетиме басып атат да анычы. На самом деле мен ал аялга муктаж эмес болчумун. Анан кечээки чырда дагы баягы көңүлдөшүн күнөөлөп атпайсызбы? Кечээ дагы жазышкандарын кармап алдыңызбы же эмне себеп болду? Ал экөө бир заведенияга барып бирге отуруп чай ичишпайбы? Аны уже билип калып мен сенин ата-энеңе, менин апама, тайжелеримдин көзүнчө сөз бербедиң беле? Ал аялды машинеге салмак турсун, жанына жолобойм.
ошонун атын да аткам келбейт деп сөз бербедим беле десем, ошо жерден жыр чыгып кетти. Ошо жерден жини келип болгон эмелердин баарын ыргытынып чыкты. Азыр эме ушул аялдардын укугу кандай корголсо деп ойлойсуз? Мисалы, кандай чара көрүлсө деп ойлойсуз ушул болуп өткөн окуяга? Мыйзам түрүндө жооп берсин. Биринчиси зомбулукка. Мен биринчи аварияда мен балдарым менен 2 балам үчүн кечирдим биринчи аварияда. Бирок мен монтип экинчи группада майып болуп эртеп бутумду сүйрөп басып жүргөндө неге токмок калат? Неге үстүндөн бензин чачат, өрттө өлтүрөм дейт. Мен өткөргөндөй эмне суроолорум жок. Менин дагы ата-энем бар, менин дагы кыз туугандарым жаман жашайт десе андай эмес, мен да тектүү жердин кызымын. Жаман жашайт деп басынса бир жөн. Кудайга шүгүр эле турат менин ата-энем дагы. Сиз кимиз болосуз? Мен бир тууган таяжеси болом. Таяжеси болосуз? Мурунку окуяда дагы бүйөө баланын ата-энесине кошулуп алып туруп, кудагай менен жакшынакай сүйлөшкөнбүз. Эми өзүнүн баланы отуртса, эми неме? Ким эле? Бүйөөң атын. Каныс алдыма кетейин. Тыйылып кал, болуп кал, шерменде болосуңар, 2 бала турат. Эми момунту оорuk чалгырып салба. Эми бүтүш жол болсо анда ошону алып ал да мунун башын бошот анда. Сен муну ур токмок албагын, эртең эле момунтип кекештенип сүйлөп, бул англис тилде мугалим болуп кычыраган кыз болуп, мына момунтуп калды, могу кейпин карап момунтуп калды. Жакшы сүйлөй албай, мээси да орунда эмес. Бээде бир туруп башканы сүйлөп атат. Такнакай англис тил мугалим. Национальный бүтүп келген. Ушул жактан дагы бир нерсени белгилеп кетишибиз керек. Кечээ биз Ат Баш райондук ички иштер бөлүмү менен да байланышканда, ал сиздин жолдошуңузду кармап турушкан экен, соолукканга чейин кармап турабыз. Андан кийин баягы жок, кое бербептир, мен чалып байланыштым. Баягы соолукканга чейин кармап турабыз дешти. Баягы алар дагы кечке кармаганга мыйзам жол бербейт экен. Биз ошол нерсени ушул жерден белгилеп айтып өтөлүк дедик.